саламатсыздарбы? Азыркы учурда интернетте абдан эле талкууланып атат бул резинка жумурткалар. Азыр мен өзүм эксперимент кылып көрөйүн деп чечтим. Кандай учурда резинка болот, кандай учурда болбойт. Буну мен кадимки эле магазинден сатып келдим. Азыр жарымын морозилникке салып тоңдуруп, анан бышырам. Жарымын болсо жөн эле сууга бышырып көрөм. Бул жумурткаларды мен азыр морозилниктен алдым. Булар 2 саат турду. Азыр буну бышырабыз, алдын ала буларды жууп алабыз. Баарын таза жууп алабыз. Бул жумурткалар морозилникке салынбаган жумурткалар. Буларга азыр биз белги коебуз. Белги коердон мурда биз буларды бир сыйра жууп алабыз. Баарын тең жууп алып, буларды кургатып алабыз. Баарын тең кургатып, эми буларга белги коебуз. Азыр буларды морозилникте бышкандар менен аралашып кетпеш үчүн белги коюп коебуз. Бул жумурткаларды биз азыр 5-10 мүнөт кайнатып алабыз. Буларды сууга кайнатып бышырып алдык. Бул белгиси жок жумурткалар. Булар морозилникте турган жумурткалар. Азыр биз буну ачып көрөбүз. Текшерип. Азыр бул ачып көрдүк. Бул сарысын алдык. Бул мындай резинка болуп калыптыр. Мына резинка эле болуп калыптыр бул сарысы. Бул кадимкиде резинка топ болуп калыптыр. Мынакей. Биринчисин көрдүк, эми кийинкисин ачып көрөлү. Мынакей. Кийинкиси бул деле ушундай эле резинка окшоп калат. Экинчиси да резинка болуп чыкты. Бул азыр үчүнчүсүн көрөбүз. Бул да мынакей. Буну азыр биз бөлүп көрөбүз. Мынакей. Бул майдаланып да кетпейт экен бул. Мындай кылсам. Мынакей бул жумуртка, белгиси бар жумуртка, бул морозилникке салынбаган жумурткалар. Азыр биз буну ачып текшерип көрөбүз. Мынакей бул мындай болуп талкаланып кетет экен. Бир эле жолу бассам, мындай болуп талкаланып кетет экен. Мынакей булар мындай бир басканда эле майдаланып кетет экен баары. Мынакей. Мынакей бул морозилникте турган жумуртканын сарысы. Мынакей. Резинка болуп азыр биз буну кесип көрөбүз. Мынакей. Эч кандай талкаланбай түп-түз кесилди булар. Мынакей. Кесип көрөбүз, эзиле экен. Азыр катуу басып атам. Эзилген жок. Мынакей. Резинкадай болуп эзилген жок. Мынакей бул жумуртка белгиси бар жумуртка. Бул морозилникте турбаган жумуртка. Азыр биз буну ачып көрөбүз. Бул морозиликте турбаган жумуртканын сарысы. Азыр биз буну кесип көрөбүз.
ушинтип эзилип кетти сразу эле. Мынакей бул бир басканда эле жарылып эзилип кетти. Азыр биз эки жумуртканы жеп көрөбүз. Мынакей бул морозде турган жумуртка. Мына жеп көрөбүз. Буну жегенде резинка жегендей эле болот экенсиң, дамы да башкача. Буну талкалаш үчүн көбүрөөк чайнашка туура келип калат экен. Буну уступ көрөбүз. Бул кадимкидей эле биздеги эле жумуртка экен. Мен азыр буларды эксперимент кылып бүттүм. Жарымын морозилкке салып бышырдым, жарымын жөн сууга бышырдым. Бул морозилкке салгандар резинкада болуп калды. Мен оюмча бул азыр кышта суук жерде туруп, анан буларды алып бышырганда резинкага окшоп калат экен. Ошодон да болушу мүмкүн. Суукта тургандан. Анан сиздер өзүңүздөр дагы буну үйдө жасап, азыркыдай мен кылгандай эксперимент кылып өзүңүздөр текшерип көрсөңүздөр да болот.